Саламатсыздарбы, урматтуу окуучуларым. Бүгүн көтөрүп турган темабыз иш кагаздары деп аталат. Иш кагаздары деген эмне деген суроого адам баласы төрөлгөндөн баштап көз өткөнгө чейинки анын турмушунда коштоп жүргөн документтерди айтсак болот. Бирок эрежеге таянсак, мекеме менен мекеменин, мекеме менен жеке адамдын, жеке адам менен жеке адамдын ортосундагы болгон мамилени, алаканы жазып, көзөмөлдөп, текшерип турган кагаздарды айтабыз. Алар расмий жана расмий эмес болуп экиге бөлүнөт. Расмий болуп бөлүнгөнү президент тарабынан, өкмөт, жогорку кеңеш, жогорку сот тарабынан чыгарылган документтер. Жана алар бардык мамлекеттин элине тиешелүү болуп, аны аткарууга милдеттендирилген кагаздар. Ал эми расмий эмес кагаздарга жергиликтүү чөйрөдөгү, мисалы үчүн жумушка орношуп кирейин деген адамдын жазган арызы, түшүнүк каты, өмүр баяны, ишеним каты, ушул сыяктуу көптөгөн документтерди айтсак болот. Эми мекеме менен мекеменин дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек? Мекеме менен мекеменин дегенде, мисалы үчүн, гороном менен бир мектептин ортосундагы иш аракет жазылат. Жеке адам менен жеке адам дегенде эки жеке адам, бирөө машинесин сатып, бирөө машинесин сатып алгандагы ортосунда түзүлгөн документ. Же болбосо жеке адам менен мекеме дегенде, жеке адам келип жумушка орношуп аткан кездеги жазган документи. Мына ушундай документтердин бирине жана иш кагаздары расмий жана расмий эмес болуп бөлүнгөнүнө караганда, биз расмий эмес документке токтолобуз. Ал арыз деп аталат. Арыз биз билгендей А4 форматында жазылат жана анын өзүнүн жол жобосу эрежесинен түзүлөт. Документти түзүүдө формуляр деп аталат. Бул реквизиттердин топтому. Ал эми реквизит эмне дегенде, бул документтин маалымат берүүчү майда бөлүктөрү. Мына өзүңөр көрүп тургандай, бул А4 форматында арыздын формуляры берилип турат. Мында биринчи кимге, кимден деген дарек жазылат. Бул бир реквизит. Документтин аты аталат, текст жазылат, андан дата коюлат 6 орундуу сан менен, андан кийин арыз жазуучусунун фамилиясы жана колу коюлат. Демек, бул формуляр деп аталат. Эми формулярдын ичиндеги мына адресат, дарек өзүнчө реквизит, документтин аты өзүнчө реквизит, текст өзүнчө реквизит, 6 орундуу сан менен жазылган дата өзүнчө реквизит, адамдын колу, фамилиясы жазылган. Демек, ушул майда-майда бөлүкчөлөрдүн баары биригип келип, формуляр дегенди түзөт экен, жана ал формуляр майда реквизиттерден түзүлөт экен. Эми биз кийинки сабагыбызда арыз жазуунун ыкмаларын үйрөнөбүз. Кийинки сабагыбызда саламатта калгыла.